Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирдик сапарыбызды алдыга карай улантабыз. Дал ушул учурда кесиптешимиз бул жака отуруп калганыбыздын дагы себеби бар. Анткени биздин кадырлуу конокторубуз келип, биздин конокторубуздун орун алып калган убагы. Ал эми ал коноктор ким деп турган болсоңуз, демек сиздерге кесиптешим кененирээк тааныштырып өтсүн. Демек, урматтуу телекөрүүчү, бүгүн өзгөчө датада 8 декабрь теле жаатында ошондой эле радио жаатындагы эмгектенген инсандардын майрамы деп да айттык. Дал ушуга байланыштуу биздин өзүбүздүн кесиптештерибиз ушул сериал жаатында Котормо студиясы менен биргеликте ошондой эле журналистика жаатында көп жылдан бери эмгектенип, буюрса элибизге кызмат кылып келе жаткан өзүбүздүн кесиптештерибиз келип отурат. Демек, бир четинен тааныштыра турган болсок, эфирдик редактор Гүлшайыр Турдали кызы, ошондой эле өзгөчө стилдүү, универсал алып Зайырбек Жуманалиев, ошондой эле жаңылыктардын редактору биздин Максуда Кудайбердиева аттуу кыздар. Байрамыңыздар менен. Байрамыңыздар менен сиздердин да бүгүн өзгөчө баягы конокторубуздун көрүп турганыбызга аябагындай кубанычтабыз. Маанайыңыздар мыкты? Сонун. Келиңиздер, алгач эли журт менен амандашып, анан куттуктап алсак болот. Келиңиз, Гүлшайыр. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Ош-ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Арбаңыздар, ата журтубуздун ардактуу атуулдары, бүгүн өзгөчө күндө бир толкунданып көрүшүп отурганыбызга кубанычтабыз. Саламатсыздарбы, ардактуу айымдар, мырзалар, сиздер менен Ош-ТVнын көгүлтүр экранында алып баруучу же диктор катары эмес, жөнөкөй ушул жөнөкөй эмес, жөнөкөй кошулбайт, жөнөкөй инсандар менен ойлойм, арутага чакырылбайт болуш керек. Абдан кубанычтабыз, баарыңыздарга кутман таң каалайбыз. Ал эми бүгүнкү бизди студиябызга чакырып, сиздерди көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү майрамыңыздар менен буюрса майрамдагыдай сонун маанайда олтурасыздар деген ишенимибиз бар. Демек, алгач эле ошол суроо ушундай болсун. Сиздердин ушул Чуңкур сериалында өзгөчө үн коштоп келе жатканыңыздарды баарыбыз билебиз. Ушул жааттан дагы бир кызыктуу учурлар менен ушул жааттан сүйлөйбүз деп турабыз. Кино боюнча кыскача. Барыңыздарга белгилүү болгондой, Ош-ТV телеканалы 2 жылдан ашык убакыттан бери түрк сериалдарын, мультфильмдерди, документальный фильмдерди биздин атайын Котормо студия которуп келет, элдерге тартуулап. Мунун ичинде жетекчиликтин сунушу менен биз мындай өзгөчө элдин жашоо турмушунан алынган сериалдарды тандап берген, биз ошону которуп атабыз. Башкача айтканда, буга чейин биз 5 сериал котордук. Анын 3-чү сезонуна келдик. Азыр Чуңкур телесериалынын. Буга чейин Стамбулдук келин, документалдык тасмаларды, алар мындай жаратылыш жөнүндө, табият жөнүндө которгонбуз. Анан балдарга ылайыктуу мультфильмдерди которгонбуз. Биздин студия, Котормо студия, мындан кийин дагы элдердин табитине ылайыктуу жакшы материалдарды которуп сунуштап келет. Эң сонун. Демек, дал ушул тасмага биз дагы азыр деле сюжетке телекөрүүчүлөр менен биргеликте күбө болдук. Чындыгында экран артында деле аны которуп баягы элге даярдап көрсөтүү бир чоң эмгекти талап кылат да. Анан дегеле сиздер ошол кинодо кайсыл каармандын образында үн коштодуңуздар, ушулар боюнча да кенен айтып өтсөңүздөр. Ооба, бул эми мындай көргөндө кызыктуу, аябай. Анан бирок артында чоң бир түйшүктү жаратат. Аны бизде биринчи сериалды тандап алгандан кийин аны редакторубуз которуп берет кыргыз тилине. Ошондо анан биздин үн топтоо режиссерлор, үн топтоо монтажерлор ылайыктап, кимдин үнү бул жерде мындай образга эмес, бизде көбүнчө үнгө басым жасап, кимдин үнү ушулга түшөт, дал келет, ошого ылайыктап үн берген. Ошонун негизинде үндү коштоп келебиз. Мен мисалы Чуңкур телесериалында башында биринчи сериалда башка каармандарга үн коштогом. Азыр 3-чү сезондо Каража жана Дамыла деген айымдардын үнүн коштоп келем. Ал эми Максуда эже, сизчи ошол Котормо жаатындагы кыйынчылыктар, ошолор боюнча токтолуп өтсөңүз, анан дегеле азыркы убакта ошол кимдин үнүн коштоп атасыз? Ушул боюнча. Үн коштоо боюнча бул менин алгачкы тажрыйбам. Менин жанымда отурган инсандардын болсо тажрыйбасы мол бул жаатта, чындыгында эле. Башында ушул мен эсимде айтып койгум келип атат. Ушул окуганда, үн коштогондо ушул менин үнүмдай элдин баардыгы укмуш, анан меники такыр окшош болгондой да, көрүп атып уялчумун, аябай кыйналчумун. Эми азыр деле укмуш эмес, чындыгында. Азыр деле ушул Ош-ТVнын Котормо студиясындагылардын кеп кеңеши менен, көрсөткөн жолу менен аз да болсо, бир аз да болсо образ бергенге аракет жасап атам, аз да болсо дагы деле көп аракет жасаш керек деп ойлойм. Бирок эң негизгиси бул процесс аябай кызыктуу, анан аябай мындай башкача бир эмоцияларды бере турган, чындыгында
өзгөчө жумуш экен. Мен болсо ушул Чуңкур телесериалында азыр Айша менен Нехирдин, ооба, Нехирдин коштоп атам. Буга чейин болсо мен алгачкы Стамбулдук келинде дагы бир топ образдарды жараткан. Ошол койгон образдарыңыздын ичинен өзгөчө өзүңүздүн купулуңузга туура келген, анан балким мүнөзүңүзгө да дал келип калган образдар болобу? Жок, мен азыр үн коштоп аткан Нехир башкы каармандардын бири болуш керек, бирок ал кыз мындай бүт нерсени эми башкача да, мен чындыгында андай эмесмин. Өзүнүн сезимин дагы бат барып айта алган, өзүнүн сүйүүсү үчүн жада калса барып күрөшө алган, кыздык намыс дегенди жөн койгон, эми кыскасы башкача да, аны салыштырууга болбойт. Зайырбек мырзага мен суроо салгым келип турат. Зайырбек мырза, негизи эле мисалы үчүн адам баласы көпчүлүгүбүздө эле болот да. Ошондой өзүбүздүн үнүбүздү жактырбайбыз. Тагыраагы WhatsApp'тан сүйлөгөн учурда деле кайра угуп жактырбагандай болот да. Айтайын дегеним, ушул Котормо студиясында үн коштогон учурда өзүңүздөрдүн үнүңүздү өзүңүзгө жагабы? Бул сөзүңүзгө кошулам. Баягы мен эжем дагы айтып өттү, Максут эжем баягы алгач укканда таптакыр жакпайт депчи. Демек ар бир адамдын үнүндө бир өзү укканда бир уу болот экен да. Уккан мисалы өзү угуп калса жакпайт экен. Башкалар сыяктуу менде дагы ошондой. Өзүмдү үнүмдү угуп калсам таптакыр жакпайт. Азырга дейри ушундай. Бирок мындай ошол нерсеге көнүүгө мындай көбүнчө аракет жасайм. Мисалы кинолорду которгондо же башка бир нерселерде сюжеттерге үн коштогондо таптакыр өзүмдүн үнүмдү мындай угуп көрүп, кайсыл жерде эмнелерге басым жасап атам, кайсыл сөздөрдү туура эмес айтып атам, мүмкүн болушунча угуп көрүүгө, ошол нерсени оңдоого аракет жасайм. Анан дагы Зайырбек, сенин азыркы Чуңкур сериалында аябагандай көп каармандардын образын коштоп жатканын билебиз да. Чындыгында эле ошол эле учурда ар бир каарманга образ берүүдө, үн коштоодо кыйынчылыктар болобу? Ооба, сөзсүз кыйынчылыктар болот. Өзү негизи сериал үн коштоо бул аябай төмөн түшүктүү, машакаттуу жумуш экен, бир кызмат экен десем жаңылышпайм да. Анткени баягы биринчиден чеберчилик керек экен, экинчиден баягы бул тармакта көп жүрүшүң керек экен да. Мисалы биздин деле жүргөнүбүзгө көп болгон жок, бирок биз ушуга окшогон агаларыбыздан, эжелерибизден үйрөнүп, кичине болсо дагы баягы аракет кылып келүүдөбүз да. Мындай биз аябай эле профессионал айтып койдуң окшойт да, бирок андай эмес. Бизге бул мындай чоң мындай өзгөчөлүк болду да, бир жагынанчы. Бир эле журналистикада, бир эле телеканалдын гана ишин кылбай, мындай өзгөчөлүк дагы бир тармакты алып кетүүгө мүмкүнчүлүк берди биздин компаниячы. Ошондуктан мындай биринчи эле үн коштогондо бир адам болгон жок да. Бизде бардык үн коштоп аткан каармандар, мындайча айтканда, бардык Ош-ТV телеканалынын кызматкерлери. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп беришти. Өзүңөр ушул жактан да сынап көргүлө депчи. Ошондуктан бизде үн жакпай атат деп атпайбызбы? Ал деген мындай да, биринчи бир каарманды өзүңүн эле үнүң менен окуйсуң да. Экинчи каарманга келгенде өзгөртүш керек болот. Биз эми профессионал жанагы актер, актриса болбогондон кийин үнүң өзгөрткөндө бизде ушул жерде түйшүк болот да. Мындай башкачараак, өзүңө башкачараак угулган ушудан ооба туруп башканы сүйлөшүң керек болуп калат. Ошол эле учурда эки каарман бири-бири менен диалог түзүп калат да. Ошол жерде мындай өзүң менен өзүң, өзүң менен өзүң сүйлөшүп, ооба, өзүң менен өзүң баарлашуу, ошол жерде мындай кызыктуу учурлар пайда болот. Ал эми дагы да суроо, ушул кызыктуу учурлар дагы албетте көп эле болсо керек. Жагарда Гүлшайыр айткандай, өзүң менен өзүң сүйлөшүп калган дейбизби? Айтор, мисалы үчүн бир серияны которуш үчүн канча убакыт коротосуздар деге? Көп. Бир серияны которуп. Бизде мисалы бир сериалды 2,5 саат. Азыркы сериал мисалы 2 саат 40 мүнөт, 2 саат 45 мүнөт да. Аны бизге текст вариантында келишили өзү минимум 3 күн, максимум 5 күн, 6 күнгө чейин жетет. Аны алып келгенден кийин биз мындай кезектешип микрофонго отуруп анан которобуз. Анан бир эле окуганда эле кел бул жерди алып койчу деген сөздү эле биз 10 жолу окушуң мүмкүн да. Ошол эле сөзгө жарым саат убактын кетиришиң мүмкүн. Кээде мындай бир окусаң эле ошол учурга, мындайча айтканда ошол учурга түшүп калат да. Анан кантип жетишип атасыздар ушунун баарысына? Мисалы үчүн сиз жаңылыктарга жооптуу болуп, ал эми сиз эфирдик редактор болуп, ал эми Зайырбек мырзанын дагы көп программалардан билебиз. Кантип убакта алып атасыздар?
Максуда жооп берсин, анан мен кызыктуу жерлерин айтып берейин. Кантип убакыт таап атабыз, убакыт тапкан аракет жасап атабыз. Мен азыр эсимде пандемия учурунда эми көпчүлүк кызматкерлер эс алууга чыкпадыбы, аралыктан иштөөгө өтпөдү. Ошондо мен эсимде ушул Гүлшайыр экөөбүз түндөп күндөп ушул Оштубада калганбыз. Түнү да ушул жердебиз, күндүз да ушул жердебиз. Стамбулдук келин сериалындагы ушул айымдардын бардык образына Гүлшайыр экөөбүздүн коштогонбуз да. Жаш кызы барбы, кичинекей кыз барбы, чоң аял барбы, Кемпир барбы? Кемпир барбы, баарына үн коштогонбуз. Эми чындыгында аябай көп сындар айтылган, бирок ага карабай биз мындай болгон күчүбүздү жумшаганбыз. Түнү күндүз ошол өзүбүздүн негизги жумушубузду аткарсак, түнү менен ошол сериалга үн коштогонго аракет жасаганбыз. Мен ойлойм, ушунча команданын эмгеги, ушундай аябай чоң аракети менен мен ойлойм Оштубнун Котормо студиясынын сериалдары калк арасында өзүнүн мындай көрүүчүлөрүн тапты. Себеби азыр мен кайсыл жерге барбасам ушул Оштубнун сериалын сөзсүз түрдө айтышат, сөзсүз түрдө ушул сериалга үн берген, образга берген биздин ошол кызматкерлерди айтышат. Мен ойлойм, бул ушул Оштубнун чоң жетишкендиги, биздин чоң ийгилигибиз. Мындай да кызыктуу учур дегенде бизде кээде бүгүнкү кете турган сериалга үн кошту элек болуп калган учурлар көп болот. Анткени айтып атпаймынбы, бардыгы 2-3 жумушта иштейт башка. Анан кийин үн коштогон бул кошумча убакыт бөлүш керек да. Анан жашоо шартка байланыштуу бирөөнүн иши чыгып калып кетип калат, бирөө ооруп калат, дагы бирдемке болот. Аркасынан чуркайсың да, 1 саат калды, 2 саат калды, 2 строчканы окубай коюпсуң, 2 диалог калып калыптыр, кокуй, бир кыздын үнү жок, бир баланын үнү жок, сен окуп кой. Ушинтип мындай элдерге биз эми баштап алгандан кийин ушул ишти таштабай, ошонун эми укмуш деңгээлде деп айта албайм, бирок ошону жеткиликтүү кылып бергенге, жоопкерчиликти алгандан кийин ошонун аягына чыкканга болушунча аракет кылып атабыз. Демек бул азыр чоңкур сериалы дагы элге толугу бойдон берилет, демек айтайын дегеним, мисалы азыр 3-чү сезонун берип жатабыз, эми кийинки 4-чү сезону дагы которулуп берилет десек болот да. Ооба, буюрса ушул декабрь айынын аягында 3-чү сезону соңуна чыгат, анан 4-чү сезондагы көрүүчүлөргө кызыктуу кылып айтып кой эле, бизде жаңы жылдан баштап Чоңкур сериалынын 4-чү сезонун күтсөңүздөр болот. Асаматсыздар. Анан жогоруда айтып өттүңүз да, мисалы үчүн кыска убакыттын ичинде 1-2 сөз калып кетет депчи. Мен да ушул буга чейинки болуп өткөн ушул Стамбулдук келин деген тасманы чынында мен да күйөрманы катары көрдүм. Чынында пандемия учуру жумуш токтоп калды, анан бир күн күтүп олтурсам, сериал болбой калды. Эмнеге болбой калды деп мен дароо эле эфирдик редакторго чалсам, Ипек Баткенге келип калыптыр дейт. Ошондой бир кызыктуу окуялар чынында абдан көп болду. Бирок кантсе да түйшүгү бар. Анан бир четен анан эми сиздер ушул сериал жаатынан дагы эми бир журналистика тармагына алып келгим келип турат. Тагыраагы бул чөйрөгө кадам басканыңызга канча убакыт болуп калды дегеле? Теле жаатына келгениңиздерге. Максуда жооп берсиңби? Кеч келебиз эле. Ооба, бул жаатка аралашканыма мындай расмий түрдө бир ишкананын чыныгы кызматкери, расмий кызматкери болуп иштегениме 10 жылга жакын убакыт болду. Негизи журналистика тармагында мен 15 жаштан өтүп эле 16 жашка жаңы толгондон баштап аралашып баштагам. Бишкекте ушул радиолордо, телеканалдарда волонтер сыяктуу болуп барып, ошол көп нерсени үйрөнгөнгө аракет жасагам. Бирок өзүм кесим боюнча экономистмин, экономика жаатында билим алгам. Ал эми журналистика боюнча билимди мен ойлойм билет болушуңуз да керек. Мыктыбек Арстанбек ТВ академиянын окуу борбору бар болчу. Ошол жактан аз да болсо бул тармактын ушул бир аз да болсо сырларын үйрөнгөнгө аракет жасагам. Буюрса быйыл 10-жыл, бул юбилей турбайбы? Ошондой деп айтсак болот, ооба, кош майрам деп айтсак болот. ТВ жаатында иштедим, радио жаатында иштедим. Анан эң негизгиси бул кесип чындыгында аябай ардактуу экенин дагы да болсо мындай мен ар майрам кайталанган сайын түшүнөм да, чындыгында аябай сонун кесиптин ээси экениме сыймыктанып ушун. Анткени бул кесиптин арты менен чындыгында аябай эң негизгиси сонун адамдар менен таанышасың, дос күтөсүң. Кыскасы сонун жактары аябай көп. Ооба. Эми Гүлшайыр эже, сиз журналистика тармагына кантип келип калдыңыз? Эмне түрткү болду? Сиз да ушул боюнча айтып өтсөңүз. Журналистика тармагына кичинекейимден кызыкчумун. Бул мен мектепте окуп жүргөндө эле журналистика тармагында окуйм, ошол жактан билим алам деп кыялданганмын. Ата-энем ошол кыялымды орундатты. Бишкекте Жусуп Баласагын атындагы университеттен журналистика факультетин аяктадым, ошол жакта жүрдүм. Анан эми журналистика факультетинде окуганда телеканалдарга, радиолорго, гезиттерге 1-чи курсту бүткөндө эле уже практикага жөнөтүп баштайт. Ошондон баштап Кыргыз туусунда, андан кийин жеке гезиттерде, анан кийин КТРде,
ошентип анан 2016 жылдан бери оштубада иштейм. Чынында бул кесип Максут айтпадыбы аябай кызыктуу деп. Биздин кесип бир күнгө окшобойт да. Кээ бир эле учурларда аткарган жумушуң эле окшоп калбаса, мындай көпчүлүк учурда күндө жаңылануу бар да. Бирдемкени өзгөчө нерсеге душар болосуң, өзгөчө нерсени жасаганга мүмкүн болот, кээде мүмкүн болбой калат. Окшоштуруп кетиш керек болот. Ушундай кызыктуу жаттары көп. Эми ушул эле суроону Зайырга да узатабызчы. Негизи өзү бул журналистика, журналист болуу бир чети жооптуу да, кооптуу да, жакшы иштесең сооптуу дагы иш. Мен сыймыктанам. Мен журналист болом деп такырымда ойлочу эмесмин. Жети уктап турсам түшүмө дагы кирген эмес, бирок баягы студент болуп келгенден баштап, жогорку окуу жайларга келгенден баштап баягы ушундай бир сынактар болгон телеканалдан, анан ошол жерге барып өткөндөн кийин, сынак өткөндөн кийин демек кыял баштала, мындай кыял болгондо мендечи, демек мен дагы журналист болсом болчу да экен, бул аябай жакшы тармак экен деп, анан ошол мезгилден тарта мен аракет кылып баштадым. Жана дагы 2018-жылы дал ошол менин эң алгачкы баягы тарбиялап өстүргөн, канатымды таптаган, ошо талантымды таптаган жерге менин экинчи үйүмө Оштубуга келип, ушул жерде ыктыярчы катары эмгектенип бир 6 ай жаңылышпасам. Андан кийин ишмердүүлүгүмдү мындай расмий түрдө ушул жерден баштадым. Бара келдим. Анан дагы мисал үчүн көпчүлүк айтышат да, ошо журналисттерди мындай караганда силер эфирге сулуу болуп чыгасыңар, сонун болуп чыгасыңар деп ушинтип айтышат да. Арттагы түйшүктөр жөнүндө эч бир айтпадыңыздар да, ушул боюнча дагы бир журналистиканын дегенде кыйынчылыктары боюнча дагы кириңиз. Журналистика чындыгында эле Зайыр баса белгилегендей аябай түйшүктүү, ошол эле учурда сыймыктуу дагы жумуш. Мисалы чындыгында экран артында аябай чоң жумуш бар да. Мисалы эфирге чыгып жаңылыкты диктор айтып койсо же сиздерге окшоп эфирди алып барып койсо, бул 2-3 эле кишинин же ошол эле кишинин эмгеги деп ойлош керек. Анткени анын артында чоң команда бар, анын артында режиссерлор бар, монтажерлор бар, операторлор бар, техникалык топ бар, редакторлор бар дегендей. Чындыгында чоң команданын иши. Мисалы ошол телегөрүүчүлөр көрүп койгон 2 мүнөттүк эле сюжеттин артында дагы бир 5-6 кишинин жумушу болушу мүмкүн. 2 мүнөттүк сюжет үчүн эле биздин кабарчылар бир күндүк өмүрүн арнашат. Эртеден кечке интервью алып, текстин жазып, анын монтажын жасап дегендей. Бирок аябай түйшүктүү деп гана мынтип түйшүк менен гана коштолбойт да, сыймыктуу жерлери аябай көп. Анткени журналисттик кесип чындыгында бул коомдун көзгүсү экен. Бул мындай кайсыл жерге барсаң урматсыйдын үстүндө, кайсы жерге барсаң жакшы сөзүн айтышат. Мен ойлойм мындан өткөн чоң бакыт жок болуш керек. Асаматсыздар. Эми мындай кылалы, сиздерден бир чакан куттуктоо. Бүгүнкү жалпы кесиптештерибизди дал ушул тележаатында, радио жаатында эмгектенген кесиптештерибизге жакшы бир каалоо тилектер келиңиздер. Анткени убакыт дагы чынында бизге дал ушул Гүлшайыр Турдалия кызы өзү бөлүп берген убакыт бүтүп атат. Ооба, убакытты сакташ керек, дайыма убакыт аябай баалуу. Кыргыз өлкөсүнө биздин мамлекетке телевидение мындай жаңылыгы келгенине бүгүн 62 жыл. Бул сыймыктуу, ардактуу, мындай түйшүктүү кесипти аркалап келаткан бардык ошо 62 жылдан бери өмүрүн арнап келаткан ага эжекелер бар. Ошо 62 жылдан бери бизге жеткизип койгон улуу муундар бар. Ошолорго мындай биринчиден мен ошолорго ыраазычылык билдирем. Ушул сыймыктуу, ардактуу кесипти биздин муунга жеткизип бизге калтырып кеткенине. Ошондуктан бардык тележаатында иштеген кызматкерлерди бүгүнкү телевидение күнү менен куттуктайм. Дагы да болсо өркүндөйлү, өсөлү, бул тармакты бизден кийинки муундарга мындан да сонун кылып өткөрүп берели. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, дайыма элге мындай жагымдуу маалыматтарды жеткирип жүрө бериңиздер. Келиңиз, сиз айта бериңиз. Рахмат. Мен дагы учурдан пайдаланып, ушул студияда отурган жалпы кесиптештерди майрам менен куттуктаймын. Ушул түйшүктүү ишибизде дайыма ийгиликтер боло беришине мен чын жүрөктөн тилектешмин. Ар дайым ушул коомдун көзгүсү болуп, анан болгондо дагы дайыма жакшы жаңылыктарды бөлүшүп, элге жакшы маанай тартуулап жүрө берели. Мен ойлойм ушул коомчулук ушул телеге карап, журналисттерге карап түздөнөт. Дайыма ушул коомдун алды болуп, күзгүсү болуп, бийиктиктерди багындырып жүрө берели. Бүгүнкү майрам ээлерин дагы бир жолу куттуктап, жакшы майрамдык маанайда өткөрө алышыбызга тилектешпиз. Мына журналисттердин аябай эмгекчил экенин ушул күндөн да байкаса болот да. Мен ушул жерден кошумча айтып коеюн. Эми башка
кызматтын ээлери бул күнү эс алышы мүмкүн үйүндө биз майрам күндө биз иштеп атабыз дегендей ошондуктан майрамыбыз менен ийгилик. Негизи эле өзү журналисттер коомдун өлкөнүн 4-чү бийлиги деп айтылат да. Ошондуктан баягы туура айттыңыздар, эжелер, баягы дайыма эл үчүн кызмат өтөшүбүз керек, жакшы маалыматтарды жеткиришибиз керек дегендейчи. Демек бул биздин баягы мойнубуздагы жоопкерчилигибиздагы экинчи чети, бул биздин аманатыбыз. Ошол элге, коомчулукка жакшы нерселерди чыгарып берүү, жакшы маалыматтарды жеткирүү, анан дагы алардын көңүлүн көтөрүү биздин негизги максат. Ушул учурлардан пайдаланып, түз эфир аркылуу жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүп бергенге сиздерге дагы ыраазычылык айтабыз. Анан дагы бүгүнкү майрамыңыздар менен ошону менен биргеликте бизди көрүп олтурган теле жаатында жана радиодо жаатында эмгектенген жалпы эле кесиптештердин бүгүнкү майрамы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Албетте, биз дагы сиздерге аябагандай чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн келип ушул конокторубузду кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн. Эми майрамдык маанайыңыздар мыкты деңгээлде улансын деп айтабыз дагы, биз болсо коштошобуз. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Саламатта калыңыздар.